Салам алейкум барыңарга. Баалар эмне болуп атат, баалар. Бир мурун мына семья муж и жена, анан кийин 4 бала болгондо мен бир 20 миң кетчи да, 16 миң, 20 миң кетчи. Азыр мына ушул айдыкы февралдыкын санадым. Еще бир кызым жок да. 5 кишиге продуктыга эле 75 миң чыкты да. Ошондо кандай болуп калат? Это жакшы, мен өзүм үйүм бар. Жана квартирада жашагандар кандай болот? Квартирада жашап, анан эч кийинбей, жол кирегиге эчтеке коротпой жашаганда балдар эмне болуп атат? Инфляция. Кичине экономиканы түшүнгөн адамды экономиканы карабаса оорго. Же меники эле ушундай болуп атабы? Салам алейкум, урматтуу туугандар. Кантип мактай бергенде эмне? Илиттеген УКМК башка мамлекеттердин разведкасы шпиондор менен күрөшөт. Жанагындай террорист, экстремист, ушундай чоң нерселер менен күрөшөт да, негизичи. Баягы проституткаларга чейин киришип, мындай айтканда комитеттин кадыр баркына доо кетти да өз убагындачы. Аны милицияда эле жашнакай эле иштейт да. Эми баягы алгыстарга тийишкенде эмне туурабы? Тийишкен эмне? Ар бир киши өзүнүн жанын өзү каалагандай, өзү билгендей багат да. Эң негизги авам не деди? Авам эс ал, тынч отур деди да. Ошондуктан тынч отуруп, шайлоо 1 жылдан кийин болот, ага чейин көп бар. Азыр пиарит эткенде эмне? Тынчтуу бололу. Амир деп шайлап алганбыз өзүбүз, туурабы? Канча 1 миллион, почти 1 миллион 200 миң киши Добуш шаарда өттүсүңөр да. Болду, амир болгондон кийин, шайлап алгандан кийин баары кысып жерибизди кысып чыдайлы. Мыйзамда дегендей. Айтат да, Кудайга кой депчи. Акыретти көрөт дейт да. Баарын Кудайга коюп акыретке күтө берсекчи, анда бизге сот эмне кереги бар? Күч органдар эмне кереги бар? Кудай жок деген, мисалы Кытай, Япония, багы Кытайда коммунизм, Японияда дагы мындай эме да, өзүнүн бир ишенимдери бар. Алар Кудайга койбой эле, жашнакай эле кылмыш кылгандарды соттоп, жазасын көрсөтүп, акыретти күтпөй элечи. Жазаланбаган кылмыш дейт. Жазаланбаган кылмыш дагы көп кылмыштарды алып келет дейт да. Ар бир киши өзгөчө бийлик бутагында отурган, күч органдары отурган кылмышка осознанно баратса, жазасын алыш керек.